Бактияр Азыч, менин сизге 3 суроом бар да. Биринчи суроом жана округ дегенди киргизип атпайсызбы, түшүнүктү. Мурда жок беле эмес беле. Ошол округ деген түшүнүктү кыргызчасында аймак деп которуп койсок кандай болот? Силер кыргызча которулушунда кандай мыйзамда жазылган? Бул урматтуу депутаттар, Конституцияда округ кыргыз тилинде дагы округ деп кабыл алынып калды да. Эми кыргыз тилинде округ деген туура эмес да. Кыргызча сөз жок округ деген. Энди Конституция бул негизги мыйзамыбыз да. Конституцияда кыргыз тилинде округ деп жазылгандан кийин биз ошо менен мы должны руководствоваться, так? Эми конституция деген эң ыйык, эң негизги мыйзам да туурабы? Ошол жерден ката кеткенин биз баарыбыз көрүп турбайбызбы? Ушу конституцияда округ деп турат. Округ деген кыргызча сөз жок да. А ошону ким жазды, например? Ошон үчүн оңдош керек да мунучу. Конституцияда ката кетсе дагы кошумча алымча киргизип муну келечекте бар оңдошубуз керек. Келечекте карашыбыз керек туптуур. Да, экинчи суроом жанагы сиз айтып атпайсызбы, тостор жөнүндө. Тосторду өзүңүз билесиз, чогуу иштеп калдык мэриядан билесиз. Жанагы общественный совет деп атпайсызбы? Анан общественный совет болгондон кийин булар мыйзамдын негизинде государстводон, мамлекеттен айлык алганга болбойт. Анан кийин жанагы муниципальный служащий деген льготторду да ала албайт буларчы. Кызматкер болуп эсептелбейт. Булар как общественный калат да. Анан бул жөнүндө биз мэрияда иштеп жүргөндө шаардык кеңешке счетный палатанын эмеси келген, заключениясы. Тост деген мыйзамсыз, тосту жойгула деп. Азыр биз кайра тосту калтырып атабыз да. Ошол негизи тосту жоюп эле, шаар Бишкек шаары менен Ош шаарында муниципальный территориальный управление кылыш керек да, МТУ. Муниципальный территориальный управление. Ошондо мыйзам дагы туура болот, и алар дагы как госчиновник будет работать. Ушуга сиз кандай карайсыз? Территориальное общественное самоуправление өзү түзүлүп, анын формалары бар. Бирөө жамаат болуп түзөт, бирөө группа взаимопомощи, бирөө алеги товарищество собственников жилья болуп түзөт, квартальный комитет болуп. Алар каттоодан өтүп, юридический лицо болса, анан ошол кеңеште регистрациядан, учетный регистрациядан өтсө, анан алар өздөрү келишим негизинде кээ бир функцияларды аткаруу бийлигиден алса болот. А баякы зарплата берип койгону бул аткаруу бийлигинин өкүлү, ал киши ошол бюджеттен акча алгандан кийин ал общественный самоуправление болбой калат. Дагы үчүнчү суроом сизге. Эми биз жана мамлекеттик түзүлүштө өзүңүз билесиз, мыйзамда жазылып турат. Айыл, район, область, анан республика болуп атпайсызбы? Бул жерде өзүңүз жакшы билесиз, Бишкектин тегерегинде жан конуштар бар да. Ошолор айыл десең айылга кирбейт, шаар десең шаарга кирбейт да, и поселокко да кирбейт да. Мыйзамда эч жерде көрсөтүлгөн эмес. Ушундай случайны кандай карашыбыз керек? Бул дагы бир мыйзамда камтылыш керек да. Буларга бир статус беришибиз керек. Жан конуштар пока шаардын уровенинде жеткидей. Особый статус берсекпи, же өзүнчө бир район дейсизби, или же болбосо муниципальный территориальный управление дейсизби, или округ дейсизби? Бир түшүнүк беришибиз керек да, мыйзамга киргизишибиз керек. Бишкекте өзүңүз билесиз, муниципальный право деген бир укук берсек бекинде. Енді мына шаардын четиндеги мына конуштор шаардын территориясы болуш керек. Ал жерде жашап аткан эл ошол шаардын эли. Ал жерде ошого жараша тарап болуш керек. Инфраструктурасы ошого жараша болуш керек. Шаардын талабына жооп бере турган. Ошого мынабы Бишкектин статусу деген мыйзамда сиздин айткан суроолоруңузду бардыгын мындай конкретно жазып кетебиз. Туура. Рахмат. Ошону бир эске алып ушул жагына жардам. Обязательно. Рахмат сизге.